Саламатсыңарбы, менин урматтуу окуучуларым. Бүгүнкү өтө турган тарбиялык сабагыбыздын темасы убакытты туура пайдалануу. Балдар, сабакты баштаардан мурда сабагыбызга максат коюп алсак. Сабагыбыздын максаты убакытты туура пайдаланууга карата кеп кеңештерге көңүл буруу, аны турмушта пайдалана билүүгө тарбиялануу. Ата канат. Убактым бир аз көбүрөөк болгондо деп өкүнүп калган учурларыңар болобу, балдар? Сааттын жебеси баардык жерде бирдей айланат. Ошондуктан убакытты учкан куш дейт. Аны артка кайрый албайсың. Андыктан убакытты туура пайдалануу акылдуулукка жатат. Келгиле балдар, убакытты өкүнүп калбагыдай кылып пайдаланууга жардам берген 4 ыкмага токтололу. Биринчи ыкма — жыйнактуу болгула. Маанилүүлүгүнө жараша убактыңарды бөлүштүрүп алгыла. Мисалы, дүкөнгө барып азык түлүк алуу маанилүү, бирок шашылыш эмес болушу мүмкүн. Алдын ала ойлоnuштургула. Мокогум балта курчутулбаса, анда күчкө салууга туура келет. Ал эми акылмандык менен иш кылуу ийгиликке жеткирет. Жашооңорду оордотпогула. Маанилүү эмес, убакытты көп алган, пайдасы жок нерселерден алыс болгула. Экинчи ыкма — убакытты уттура турган нерселерден качкыла. Ананкыга калтыруу жана чечкинсиздик. Шамалды караган үрөн сеппейт, булутту караган оруп жыйбайт. Бул макалдын маанисин силер түшүндүңөргө деп ойлойм. Чоң талап коюу. Ишти эң сонун кылып аткарууну каалоо жакшы, бирок өзүңөрдөн көптү талап кыла берсеңер, максатыңар ишке ашпай калышы ыктымал. Ошондуктан өзүбүздөн көптү талап кылбай, мүмкүнчүлүктөрдү дайыма эске алуу керек. Үчүнчү ыкма — тең салмактуу, реалдуу көз карашта болгула. Жумуш менен эс алууну тең салмакташтыргыла. Жумушка баш оту менен кирип кеткен киши көп учурда жан үрөп иштегенинин үзүрүн көрбөйт. Себеби буга убактысы да, күчү да калбай калат. Жалкоо киши болсо, тескерисинче, баалуу убактысынын көбүн эс алганга коротуп коет. Уйкуңарды кандыргыла. Чоң киши күч топтошу, эмоциялык абалы жакшы болушу жана мээси жакшы иштеш үчүн 8 сааттай укташы керек. Акыркысына байланыштуу айта турган болсок, уйку бир нерсеге жакшыраак көңүл топтогонго, эс тутумду жакшыртканга өбөлгө түзөт. Ошондуктан уктоо убакытты туура пайдаланууга жатат деп айтсак болот. Уйкуга жеткиликтүү убакыт бөлсөк, үйрөнүү жөндөмүбүз жакшырат. Ал эми уйкубуз канбай калса, бир нерсени жай үйрөнөбүз. Андан сырткары кырсыкка кабылышыбыз, көп ката кетиришибиз жана кыжырдана беришибиз мүмкүн. Реалдуу максаттарды койгула. Акылдуу адам каалоолоруна, өзгөчө ишке ашпай турган каалоолоруна жетеленбейт жана куру кыялдарга батпайт. Ал жарнамаларга же оңой жол менен насыя алууну сунуштагандарга алданбайт. Анын ордуна көз менен көргөн нерселерине, тактап айтканда, колуна болгонуна ыраазы болуп жашайт. Төртүнчү ыкма — чындап баалуу нерселерге көңүл буруу. Эмне баалуу экендигин карап чыккыла. Мекенчил болгула. Ата-энени, бир тууганды сыйлагыла. Эмнени бааларыңарды карап чыккыла. Баалаган нерселерден эмнени жакшы, маанилүү жана көңүл бурууга арзыйт деп эсептээриңер көрүнөт. Жашоону жебеге, баалаган нерселериңерди бутага салыштырса болот. Эмне чындап баалуу экенин түшүнгөнүңөр жашоодо биринчи орунга маанилүү нерселерди койгонго жана убактыңарды, ар бир күнүңөрдү, ар бир саатыңарды туура пайдаланганга өбөлгө түзөт. Бул тарбиялык саатта берилген кеп кеңештерди турмушуңарда пайдаланасыңар деп ишенем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.